Кеттик. Келип калыстан Карабалта шаарына музей турат 9 жолдун тоңунда кайрыла кет угуп Баатыр баянын тосуп чыгам даам алып колума. Жайыл Баатыр музейине кош келипсиздер. Ордолу Ош шаарынан. Жайыл ата коому 2022 жылы 1-сынак болгон. Быйыл 2023 кароо сынактан жеңүүчүсү болуп, ынтымактуу таланттар коомунун мүчөсү, обончу Ордолу Ош шаарынан Караев Абдыманап калыстар тобунун чечими менен 1-даражадагы номинацияга ээ болду. Сыйлыктарын 25-июнда Ордолу Ош шаарында тапшырганбыз. Анан азыркы учурда Жайыл ата коомунун эл аралык кайрымдуулук коомунун ардак грамотасы менен ынтымактуу таланттар коомунун мүчөсү Караев Абдыманап Жайыл ата коомунун гимнине обон жаратып, аткарып, сынак 2023 кароо сынакта 1-даражага ээ болуп, жана Ысык көлдө өткөн фестивалда дүйнө элдердин ынтымагы фестивалында гимди аткарып 3-орунду ээлегенди үчүн сыйланат. Жайыл ата коомунун төрагасы Насыралиев Русланбек Осмонбекович. 2023 жыл. Жайыл Баатыр жана Темиржан эне эртеги дамылдоого арналган кароо сынак 2023 жылдагы Жайыл ата коом гимнин обон чыгарган үчүн 2-даражадагы Байке Ош шаарына бара алган жок, Бишкекте шаарында жашайт, ошон үчүн биз бул жактан тапшырып атабыз. Калган гимнди обон чыгарган катышчылар барлыгы Ордолу Ош шаарынан белектерин алышкан. Баарыңыздардын белегиңиздер кут болсун. Бар болуңуздар. Жана ошондой эле Ордолу Ош шаарынан Өткөн шаарынын жанагы Акжар айыл өкмөтү Акжар айылынан келген Акжар Шайыр апалар тобунун ушул жакка өзүнүн каражатын көмөгүн көрсөтүп, дүйнө элин ынтымагы фестивалына жиберип жолдомосун берип отурган Акжар айыл өкмөтүнүн башчысы Мактудов Кылычбек Дамирович Акжар шайыр апалар тобуна көрсөткөн зор салым үчүн сыйланат. Жана ошондой эле бираз кечигип калдык, өмөтүп калыптырмын. Биздин багы Кыргыздагы бар куттуу үйдөн кур чыкпа деп, мына Жайыл Баатырдын Ордолу бул жерде ыйык үйүнөн кур чыкпай, Караев Абдыманапка баш кийим, бул